транспортерга биринчи отуруп алгам да. Анан моуну сатып алдым. Вот ошо менен оокат кылып жүрөм. Кайырбек Солтобаев 20 жылдан ашуу маршруттук такси айдап жүргүнчүлөрдү ташып келет. Нан таап берүүчү автоунаасын немистердин чочкобосу деп эркелетип коет. Анткени бизде бул автоунаалар элди ташыса, Германияда жүк ташууга ылайыкталган. Сапогу надо поставить памятник на площади. За 25 лет работы в столице республики, сколько он людей перевез, сколько людям пользы принес. А их хотят уничтожить. Калаадагы жүргүнчүлөрдү ташуучу сапаттуу коомдук транспорттарды тандап алуу конкурсу 2010-жылы өткөрүлүп, анын мөөнөтү 2014-жылы аягына чыккан. Быйылкы жылы өтүүчү конкурстун жыйынтыгы менен эски жана жарактан чыккан маршруттук таксилер каттам линияларынан алынат. Эми бул жерде эмне критерийлер бар? Эң биринчи кезекте ошол коомдук транспорт баягы сапаттуу, өзү жүргүнчүлөрдү ташууга ылайыктуу машина болуш керек деген критерий коюлуп атат биринчи очередь. Анан жаңы болуш керек. Эми ошол критерийлер менен конкурска катышкан ошол перевозчиктер, биз перевозчик дейбиз да, баягы жүргүнчү ташуучу ишканаларда. Перевозчиктер ошол жаңы машинасы менен конкурска келип, ушул жердеги шаардын ичинде тейлеп аткан 120 маршруттук каттамыбыз бар. Ошол жаңы машинасы менен келген перевозчик ошол каттамды утуп алат да. Бул эң биринчи критерий, ошол жаңы сапаттуу төлөөгө багытталган критерий да. Учурда транспорт башкармалыгынын каттоосунда 40-ка жакын жүргүнчүлөрдү ташуучу жеке фирмалар бар. Алардын канчасы конкурстун талаптарына жооп берет, аны убакыт көрсөтөт. Бирок эскертип кетүүчү жагдай бирин-бирин кайталоочу маршруттук линиялар алынып салынат. Коомдук транспорттун ичинде муниципальный транспорт да бар да. Ошол муниципальный транспортко частный транспорттун баягы бири-бирине болгон дубляждарындагы аныктап, анан жетпеген кээ бир шаарыбыздын бул муршунда жаңы конуштарга жетпеген көчөлөргө дагы ошол маршруттарды ушул конкурстун негизинде карап өтүп, ким утса ошол жака иштей турган ылайыктуу шарт түзүп берели деп атабыз да. Конкурстун жыйынтыгын текшерүү максатында транспорт башкармалыгы менен биргеликте жол кыймылын көзөмөлдөө мамлекеттик салык инспекциясы жана транспорт министрлигинин алдындагы уруксат лицензиясын берүүчү агентствонун кызматкерлери көзөмөлгө алышат. Ошол эртең менен чыгып аткан выпускта, выпускналиеде техникалык кароодон өткөрүп атканда кандай бир кем-качтар бар болсо, ошол машиналарды токтотуп, жумушка допускать эттирбей, перевозчиктин жанагы жетекчисин чакырып туруп, бул машиналарды отстранить эткенбиз. Мындай жумуштарыбыз болуп эле келат бүгүнкү күндө. Анан мындан тышкары дагы баягы интернет сайттардагы жалоптардын баардыгын биз окуп, Ярипортер, жанагы 185 службадан келген жалоптар бар. Булар боюнча да иштейбиз. Булар боюнча тыкыз иштейбиз. Ошол жерге түшкөн бүт нарушенияларды биз жетекчилерди чакырып туруп, ошол эле күнү, ошол эле моментте чара колдонуп, жол босо жумуштан токтоттуруп, жол босо ошол жетишпеген жанагы жактарын оңдотконго баягы талап беребиз да.